Саламатсыңарбы балдар? Силер менен Алтынай атындагы номер 37-чи Бузбек орто жалпы билим берүүчү мектебинин физика мугалими Керимкулова Эльвира. 7-чи класс физика сабагы. Сабактын темасы жөнөкөй механизмдер, рычаг. Сабактын максаты окуучулар жөнөкөй механизмдер жөнүндө билишет. Жөнөкөй механизмдердин түрлөрүн жана аларды турмушта, техникада колдоно алышат. Рычаг эрежелерин билүү менен ыңгайлуу учурда колдоно алышат. Сабактын жүрүшүндөгү негизги түшүнүктөр: жөнөкөй механизмдер, рычаг, таяныч чекити. Силер менен жаңы главаны өтөбүз. Статиканын негиздери. Статика грек сөзү бизче туруучу дегенди билдирет. Статика механиканын бир бөлүгү. Биздин заманга чейинки 3-кылымдарда эле изилдене баштаган. Бул илимдин өнүгүшүнө Архимед чоң салым кошкон. Андан кийинки окумуштуулар Леонардо да Винчи, Стивен Галилео Галилей өз салымдарын кошкон. Адамдын күндөлүк жашоосу ар кандай механикалык жумуш аткаруу менен байланышкан. Алардын кайсы бирине адам аз күч жумшаса, кайсы бирине чоң күч менен аракет этүүгө туура келет. Ошондуктан механикалык жумуш аткаруу үчүн адам баласы байыркы замандан бери эле түрдүү нерселерди жана куралдарды пайдаланып келишкен. Кол менен жылдырууга мүмкүн болбогон оор буюмдарды узун жана бекем таяктын жардамы менен оңой эле жылдырууга болот. Мисалы, ломду пайдаланып, чоң таштарды оодарууга болот. Жумуш аткарууну жеңилдетүүгө арналган мындай курал рычаг деп аталат. Мындан 3000 жыл мурда байыркы Египетте пирамидаларды курууда рычагдардын жардамы менен таштан жасалган оор плиталарды бир орундан экинчи орунга жылдырышкан жана чоң бийиктикке көтөрүшкөн. Көпчүлүк учурларда оор жүктү кандайдыр бир бийиктикке жеткирүү үчүн аны түз алып чыккандан көрө жаамдык тегиздик боюнча тоголотуп же сүйрөп чыгуу жеңилирээк болот. Күчтөн утуш алууга арналган куралдар жөнөкөй механизмдер деп аталат. Завод, фабрикалардагы металл тилкелерин кесүүчү, ороочу, жиптерди чоюучу жана түрүүчү станоктордо бир нече жөнөкөй механизмдер колдонулат. Ошентип балдар, жаңы теманы өтүп бүттүк. Сабакты бышыктоо үчүн төмөндөгү суроолорго жооп жазабыз. Турмуш тиричиликте колдонулган буюмдарды, рычагдарды, ошондой эле жөнөкөй механизмдерди мисал келтиребиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.